Amr bin As'tın Suva'nı talqaloo жүрүшү. Suva'da Mekkenin çıkış tarafındağı Huzayl aymağında jagашkan but sölököt. Bul sölököt jönündө Kur'an ayatında Nuh surösünün 23. ayatında Fathu Makka'dan giyin Paygambarımız Amr bin As'tı atayın uşul but sölököttü talqaloo üçün tapşırma beret. Ağa sıyıngandar Suva özün gorgop hiç kim anı talqalay albayt degen işenimde boluşkan. Bирок анын өзүн коргойда, өзгөгө кордук жеткире албай, сынган ташабалын көргөн эл ага болгон ишенимден кайтып, ислам динин кабыл алышат. Саад бин Зайдтын манатты талкалоо үчүн жүрүшү. Манат Мекке менен Мадинанын аралыгындагы аймакта жайгашып, арабтар өзгөчө Аус жана Хазрач уруулары сыйынган but sölököt bolчу. Jogorуда аталган окуялар сымал, Мекке ачылышынан соң пайгамбарыбыз Саад бин Зайд Ансари жетекчилик астында сахабаларынан түзүлгөн аскер тобу манатты талкалоо тапшырмасын берет. Ага табынган жактоочулары жолтоо болбостон Саад бин Зайд талкалап, аны менен кошо элдердин көөдөнүндө отурукташкан терс ишенимди дагы талкалады. Жогорто Куранда аталган эң чоң деген 3 but сөлөкөт талкаланган соң, пайгамбарыбыз кээ-бир сахабаларына ар кайсы аймактарда жекече урууларга тийиштүү болгон but сөлөкөттөрдү дагы талкалоо тапшырмасын берген. Мисалы, Али ибн Абу Талиб хижраттын 9-жылы Тай уруусунун but сөлөкөтү Фулсту талкалайт. Туфайл бин Амр Хунайн салгылашуусунан соң Даус уруусу сыйынган Зулкаффайн but sölökötün talqalayt. Jarir bin Abdullah Bajali Zulhalsa but sölökötün talqalayt. Пайгамбарыбыз Jarirge, "Meni Zulhalsa but sölökötүнөн arıltpaysyňby?" deyt. Jarir bin Abdullah tulpar üstünde bekem otura albastygyn aytat. Пайгамбарыбыз anın kökürögüne golun goýup dua kılat. Jarir özü eskerip aytkanday, al Пайгамбарыбыздын дуасынан кийин ат үстүнөн бир да кулабаптыр. Ал эми Зулхалса Йемен тарапта кээ-бир уруулар сыйынчу үй ичинде дөңгөчтөн жасалган but сөлөкөт болчу. Пайгамбарыбыздын суранчынан улам Жарир бин Абдулла аны талкалап өрттөп салат. Албетте, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жараткан тарабынан элчилик берилген чакта эч бир but сөлөкөттү тилдеген да, аларга тийген да эмес. Балким элдердин жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган терс ишеним менен гана 23 жыл бою күрөшкөн. Ал эми Аллага болгон таза ишеним орноп, аталган but сөлөкөттөрдү Кудай ордунда теңеп жүргөндөр акырында өз колу менен талкалап жок кылышат. Бул көрүнүштөн дартты жоготуу эмес, дарттын алдын алуу, анын себептерин изилдеп, аны жоюу тыянагын чыгарсак болот. İslam mamleketin tüptü. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга алгачкы вазыйпа жүктөлгөн күндөн тартып, анын негизги максаты адамдарды бир Кудайга сыйынууга үндөп, шариатка дал келген адилеттүү мыйзамдарга баш ийген мамлекетти түптөө болгон. Меккеде дин жаңыдан жайыла баштаган деле, сахабаларына исламдын тарала баштагандыгын, капырлык менен ширк жоголуп, ордуна бир Кудайга сыйынуу орной баштаганын айтып сүйүнчүлөөчү. Айтса айтпаса ал доордо Меккенин жана анын айланасындагы элдердин абалы өтө оор болчу. Жашоо мыйзамы каада салттарга негизделип, алдуу алсызды басмырлаган, акыйкаттык адилеттик деген түшүнүктөр жокко эсе, жалаң гана залымдык менен жашоо кечиришкен. Аялдарды кордоо, кыздарды өлтүрүү, зына, сүткорлук, уурулук, талаптоноо, арак ичүү жана башка жаман адаттар көнүмүшкө айланып, буларды жөнгө салып тескей турган бир дагы адилеттүү мыйзам болгон эмес. Элдин психологиясы ушуга көнүп, карапайым эл жашоону мындан артык элестете албай, ал эми акыл эстүүлөр элдин үстүнөн ушинтип жеңил жашоону көздөгөндүктөн, алгач ислам дини таркала баштаган учурда элдин каршылыгы да катуу болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям абалды жакшы билгендиктен элдин талабына ылайык иш жүргүзө билген. Меккеден динди тарата албоосуна көзү жетип, башка жактан жол издеген.
Натыйжада Мадиналык адамдарды издеп таап, алар аркылуу динди Мадина элине жеткирди. Din sayasatын өтө кылдаттык менен жүргүзгөндүктөн Мадина бат эле мусулмандардын шаарына айланды. Мухаммад Хамидулла Ислам мамлекетин түптөөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хижрадан мурда эле 1 жана 2 Акаба келишиминде баштаган деп жазат. Кийин Мадинага хижра кылгандан соң ошондо негиздеген ишин улантты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мыкты саясатчы болгондуктан дин бир гана Мекке менен Мадинада эмес, бүтүндөй жер бетине тараарына көзү жеткен. Хандак согушунда оор казып жатып айткан сөздөрү буга далил. Араб жарым аралында буга чейин болуп көрбөгөндөй чоң өзгөрүү болуп, ислам шариятынын мыйзамы орноду. Эл өкүмгө баш ийип, мыйзамдуу жашоого көнүп, анын өзгөчө даамын тата баштады. Диндин негизги максаттарынын бири дагы ушул эле. Куранда: "О ыйман келтиргендер, Алла силерди аманатты өзүнүн ээсине кайтарууга буйруйт. Эгер адамдардын арасында өкүм кылуучу болуп калсаңар, адилеттүүлүк менен өкүм чыгарууга буйрат. Чындыгында Алла силерге эң жакшы нерселерди насаат кылды. Алла угуучу, көрүүчү. О ыйман келтиргендер, Аллага, пайгамбарга жана өзүңөрдөн болгон жол башчыңарга моюн сунгула. Кайсы бир маселеде талашып калсаңар, эгер Аллага жана акыретке ишенсеңер, ал маселени Аллага жана пайгамбарга кайтаргыла. Ушул силер үчүн жакшы, абзел чечим болот" деп айтылат. Ниса сүрөсү 58-59 аяттар. Худайбия келишиминен кийин Мадина өзүнөн өзү ислам мамлекетинин борборуна айланды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мамлекеттин аскерин негиздеди. Мусулман аскерлери мамлекеттин коргоодо жана душмандар менен согушууда мыкты стратегияларды өздөштүрө алышты. Аскер башчыга баш ийүү, бир туунун алдында бекем болуу, катарды бузбай сактоо сыяктуу жөнөкөй, бирок согуш үчүн өтө маанилүү болгон эрежелерди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аскерлерге түшүндүрө алды. Зайд бин Хариса баштап бара жаткан кол урушка кирерде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямден: "Эгер Зайд шейит болсо, тууну Джафар алсын. Эгер ал да шейит болсо, анда Абдулла бин Раваха алсын. Эгер ал да шейит болсо, анда өзүңөр бир адамды тандап алгыла" деп айтканынан, мындай кылуунун согушта канчалык зарыл экенин баамдоого болот. Мамлекет канчалык чоңоюп, анын курамындагы элдин саны көбөйгөн сайын аны бир адамдын башкаруусу кыйын болорун түшүнө билген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнө жардам бере турган, эл башкарууга жарай турган адамдарды кошо тарбиялаган. Өзү жок кезде аларды ордуна башкаруучу катары калтырып, элди да аларга баш ийүүгө көндүргөн. Алсак, өзү сыртка чыккан учурда Мадинага көбүнчө Абдулла бин Умму Махтумду калтырып кетчү. Тарых китептеринде Абдулла ибн Умму Махтумду 13 жолу ордуна калтырып кеткен айтылат. Табук согушуна аттанганда Али бин Абу Талибди калтырып кеткен. Мындан тышкары Усман бин Аффанды калтырган учурлары дагы болгон. Кийинчерээк өлкө кеңейип, айланадагы элдер динге тартылып, мусулмандардын саны көбөйгөндө мына ушундай эл башкарууну билген сахабаларын ар кайсы жерге аким, казы кылып дайындап жиберген.